Кыргызстанда 4-чү казино ачылды. Анын Акылбек Жапаровго кандай тиешеси бар? Алдыда айтып берем. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Атым Эльвира. 13 мартта Фингозөмөл казино ачууга 4-чү лицензия берди. Казино иштетүүгө 10 жылга лицензияны Азия казино жоопкерчилиги чектелген коому алды. Бул компания өткөн жылдын ноябрында эле ачылган. Юстиция министрлигинин реестринде Азия казинонун директору катары Ирина Полиупола, негиздөөчүсү Алена Бистрова көрсөтүлгөн. Казино ээлерине кийинчерээк кайтып келебиз. Азия казино кайсыл жерде ачылды десеңиз, ал Бишкектин ортосуна жайгашкан Дамас отелинде ачылды. Бул казинонун сайтына баш баксаңыз, анда ал жерде жакында казинонун коноктору үчүн Яла, Челентано сыяктуу дүйнөлүк жылдыздар концерт берери дагы жазылган. Дамас отели Глобалико Холдингс компаниясына катталган. Бул компания министрлер кабинетинин экс төрагасы Акылбек Жапаровдун жубайы Жапарова Анара Бактабасовнага караштуу. Ал учурда Глобалико Холдингстин жалгыз негиздөөчүсү болуп саналат. Акылбек Жапаров өкмөттү жетектеп турганда казинодон жок эле дегенде бюджетке 2 миллиард сом түшөрүн айткан. Төлөбөсөк өлүп калайлыбы? 2 жылда казинодон канча акча түштү, алдыда чогуу эсептейбиз. Ал үчүн ачык бюджет порталына баш багабыз. Бул порталда жеке компаниялардан канча акча казынага түшкөнү так көрсөтүлүп турат. Лицензия алгандан тарта Азия казино 102 миллион сомдон ашык, Арзыбек Бурхановго караштуу Гранд казино 286 миллион сомдон ашык, казино Кристалл 462 миллион сомдон ашык, Золотой Король 125 миллион сомдон ашык казынага акча төктү. 4 казинодон мамлекет 977 миллион сомдон ашык пайда көргөн. Азия казинонун директору Ирина Полиупола ачык маалымат булактарында Алматыдагы Беладжо казино отелин дагы жетектейт деп көрсөтүлгөн. Ал эми казинонун негиздөөчүсү Алена Бистрова тууралуу дээрлик маалымат жок. 2022 жылдын июнь айында казинону чет элдиктер үчүн ачууга уруксат берилген. Оюн-зоок жайларында кыргызстандыктар 21 жашка чыга элек чет элдик жарандар кардар катары кире албайт. Жакында эле президент Садыр Жапаров казино ачылгандан тарта өлкөгө инвесторлор агылып келип жатканын айткан. Ким 5 жылдыздуу мейманкана салса, лицензия беребиз деген шарт койгонбуз да. Азыр ушул тапта 10го жакын 5 жылдыздуу, 7 жылдыздуу мейманкана салынып жатат. Бул 3 миллиардтан ашуун инвестиция кирди деген сөз, деп түшүндүргөн өлкө башчысы. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Атым Эльвира Султанмурат кызы. Бул видеого пикириңизди калтырыңыз. Көрүшкөнчө.